куркурап жатса, демек ичиңизде бирөө жашап жатат. Менин атым Владимир Дадали, мен биохимик жана нутрициологмун. Силер менен абдан маанилүү маалымат бөлүшкүм келет. Сиз өзүңүздү дени сактап ойлойсузбу? Ишенесизби? Абдан кылдатууңуз. Кече мен 51 жаштагы аялдын сөөгүн ачтым. Расмий өлүм себеби инфаркт. Бирок анын өткөсүн ачканда бизди коркунучтуу нерсе күтүп турду. Чоң түйүн, ичинде курттар кайнап жаткан. Алар аны ичинен жеп жатышкан. 2 күн мурун башка учур. 61 жаштагы эркек, диагноз боор циррозу. Үй бүлөсү баары алкоголдон да ойлошкон. Бирок боорун ачканда бизди коркунучтуу нерсе күтүп турду. Ооба, алкоголь зыян келтирет, бирок мен көргөн нерсе мени сүйлөтпөй койду. Жүздөгөн курттар анын органдарында кайнап, аларды акырындап талкалап жатышкан. Ал кыйноолуу, сүрөттө бүткүс агонияда өлдү. Сизге бул сейрек учурдай көрүнөбү? Жок. Бул өлкөдөгү өлүмдөрдүн 78% паразиттерден улам болот. Жана бул жөнүндө эч ким айтпайт. Алар жылдар бою сиздин ичиңизде жашап жатышат. Сиздин органдарыңызды жеп, кан менен азыктанып, денеңизде көбөйүп жатышат. Сиздин жүрөгүңүз токтогонго чейин, мээңиз иштебей калганга чейин, бооруңуз иштен чыкканга чейин. Дарыгерлер болсо жөн гана инфаркт, инсульт, тромб деп айтышат. Дарыгерлер инфаркттар, инсульттар, рак жөнүндө гана сүйлөшөт. Бирок чындыгында сизди паразиттер өлтүрдү. Сиз дайыма чарчап жатасызбы? Көп баш ооруйбу? Териде тактар барбы? Тери көйгөйлөрү барбы? Уйкусуздук, эс тутум, тамак симирүү кыйынчылыктары барбы? Бул кокустук эмес, бул жаш эмес, бул стресс эмес, бул паразиттер. Күн сайын алар көбөйүп жатат. Алар көбөйүп миңдеген жумуртка туйт, органдарыңызды басып алышат. Коркуп жатасызбы? Ошондой болуш керек. Сиз бул видеону көрүп жатканда да алар сизди жеп жатышат.